Анан кийин өзүм үчүн, өзүм айылым үчүн, өзүмдүн тага журтум эле деп андай нерседен алысмын мен. Эл болгондон кийин эл менен бир болушуң керек. Элге баардыгына бирдей тең караш керек туган. Шайлап койсоңор анан жасайм деп урагын көтөрүп атат да кекирип. А бул жигиттики ага чейин жасап койдум. Бул эл менен иштеп, элге жакын болуп, элдин көйгөн эл өкүл деп ат айтып турбайбы? Сага ишине ийгилик каалаймын. Кудайым ушу ойлогон максаттарың ишке ашырган болсун. Каражагачты тандап келипсиң. Бул Каражагачтан мына 3-чү болуп атасың. 3-чү 2 депутат өткөн ошо Каражагачтан. Ушу Каражагат менен бир кандайдыр касиети бар. Касиети куда каласа сагат дейсиң. Алыскы Россияда жүргөндө, Казакстанда жүргөндө буну кылып аткан ар бир иштери ошол интернет аркылуу көрүп аттык, ошону күзөтүп, улантып жүрдүк. Эми чынын айтыш керек, баягы бир сому жок, бирок Аллага тобокел кылып туруп көптөгөн иштерге кадам шилтеп атты. Айтарым, ошо ишиңе ийгилик. Ошол элдин ошол кылып жүргөн ишиңин дагы уландысын, чоңойтуп кылып кетебиз. Көркүнүң өсө берсин уулум. Мүдөгөн максатыңа жеткин. Ушу элге кызмат кылам деп аттаныпсың. Кудай кааласа Кыскөлдүн эли. Кыскөл эмес, ушу Кыскөл айыл өкмөтүнүн эли. Кызылкаянын эли, сенин ата тегиңи тааныгандар сени колдойт. Кызыр жолоңдо болот. Кудай кааласа ошол жерден ак үйдөн бир стол сага тарай болот. Ошорго отуруп баба пата дей бересиң. Амин. Аллаху акбар. Номер 13-чү бир мандаттуу Созак шайлоо округунан Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Сапарбаев Медербек Мусаевич. Номер 8.